Қарайсыз. Мысалы, x минус 1 чоң 0-дың. 1-ді бұл жаққа өткөрсек не болады? X 1-ден чоң. Мұны қандай белгілейсіз? 1 бе? 1-ден чоң дегенде не? Оң жағы деген сөз тұра. Демек, мұны қандай белгілейсіз? X деген тиешелүү 1-ден плюс x-ке чейин. А бұл что? 1 минус x 0-дан чоң десекчи. Жоқ. X өткөрөбүз да. Плюс болуп өтөбү? Бұл кайсы болуп калат? Бұл наоборот мол жак болуп калат да тура. Ошондо мунун жобу кандай болуп калат? X элементи каяктан келип атат? Минус x-тен 1-ге чейин. Беш чоң бу же 4 чоң бу? Минус 5 чоң бу же минус 4 чоң бу? Мына карасаңар, могу барабарсыздыктынчы эки жагына минусту көбөйтсөк, не болуп кетет экен? Стрелка бияк жакка карап калат да. 5 чоң болсо, тиги жерден минус 4 чоң болуп калат. Түшүнүңөр? Демек, минуска көбөйтсөк эмне экен? Карама каршы болуп кетет. Эми ушу моорекини эле алалык. Моорек жерди эле алалык да. Мондан x өткөрбөдүкпү? Бул жаккачы, биринчисинде. Азыр 1-ди өткөрөлүк да. А? 1-ди өткөрсөк кандай болот? Минус x минус 1, Эми эки жагына тең минусту көбөйттүк. Бул жер плюс x болду. Бул жагы белгиси алмашты. 1 болду. Көрдүңөрбү, могу бирдей да. Демек, барабарсыздыктарда минусту көбөйтсөк, барабарсыздыктын барабарсыздыктар алмашып кетет да. Чоң болсо кичине, кичинекей болсо чоң болуп кетет. Тарматта үйрөттү эле силерге. Төрт чоң бу же 3 чоң бу? 1/4 чоң бу же 1/3 чоң бу? 1/3 чоң да. Анткени 1-ди 3 эле бөлүккө бөлүп берип атасың да, 1/4-ту. А тиги жерде 1/4-ту 4 бөлүккө бөлүп берип атасың. Демек, асты үстү кылсак, тескери бөлчөк кылсак не болот экен? Дагы кичинекей чоң болуп калат, алмашып кетет да. Жамил айткандай, таарынып калат да. Эми ушуларга эсеп чыгарабыз. Биринчи эсеп. 2x минус 3 барабар 5. Муну канча чыгарабыз? Жок, барабар эмес. Кичинекей же чоң 5 дейли. 2x 3, бул 8 болот да тура. 2x 8 болот да. X деген эмне экен? 4 Бул 4 болсо, x-тан чоң бекен бул жер? Кичинекей болуп атат, да? Кичинекей же барабар? Мына x тиешелүү минус чексизден 4 кирип калат да болсо. Тура? А мондай болсо канча чыгарасыңар? Квадраттык теңдеми болсо. Жок, барабар эмес.
Çoğun bolsun. Bunu көчүлөргө ажыратабыз. Көчүлөргө ажыраткандан оюнтуп астына 2, 1 деп жазганды билебиз да. Бирок минус болсо кайчылаш көчсөк эмне болот? Минус x, минус 2x барабар минус 3x. Демек көчүлөрү эмне экен? Монун көчүлөрү. X минус 2. Жок. Минусту минуска көчсөң, минус 2 минус 2-ни көчсөң, плюс 2 чыгыш керек да. Туура? Эми бул чоң 0дон болдубу? Эми муну интервалдар методу менен чыгарабыз. Мо x барабар x минус 2-ни 0га барабар дейбиз. X минус 1-ди дагы 0га барабар дейбиз. X 2 чыгат, x 1 чыгат, а? Бул жерден белгилейбиз. 1ден 2-ге чейин. Эми бул жерде канча интервал бар? 3 интервал. Мына жер 1би? Бул жер 2, бул жер 3, а? Эми могу 1ден кичинекей болгон любойун коюп көрөбүз. Могу ордуначы x'тарга. Кайсыны коелук? 0ду коелук. 0ду койсок минус 2, 0ду койсок минус 1. Минуска минусту көчсөк эмне чыкты? Андан кийинкиси негизи көбүнчө ушундай чыгат да, постоянно эмес да, бирок. 1,5ди коюп көрөлүк. Мону коюп көрөлүк, а? Бул минус чыгат, а? Бул жер плюс чыгат. 1,5ден 2-ни кемсең минус 0,5 минус чыгат. 1,5ден 1-ди кемсең 0,5 плюс. Минуска плюсту көчсөк эмне? Минус. Эми 2ден чоң любой нерсени коюп көрөлүк. Канчаны коелук? 10 миллиардты коелук, а? 10 миллиардтан 2-ни кемсек плюс, 10 миллиардтан 1-ди кемсек плюс. Плюска плюсту көчсөк эмне? Плюс. Демек, эми бизге суроо. Кайсы белги керек бизге? Бизге могу кайсы керек экен? 0дон чоң деп атпайбы? 0дон чоң деп атат да. 0дон чоң деген эмне деген сөз? Оң сан. Демек бизге эмне керек экен? Плюс керек экен, а? Демек плюс интервалдарды алып коебуз. X элементи минус чекстен 1ге чейин. Кошуу 2ден плюс чекске чейин, а? Бул экинчи түрү да. Ушундай түрдүү барабарсыздык болушу мүмкүн. Бул биринчи түрү болду. Биринчи түрү жөнөкөй эле барабарсыздык болду, а? Сызыктуу барабарсыздык. Экинчи эмне? Квадраттык. Үчүнчү бөлчөк. Мисалы, 2 минус 1 бөлүнгөн x чоң 5тен болсун. Муну кантип чыгарабыз? Бир жакка баарын топтоп алабыз. 5ти бул жакка өткөрөлүк. 2 минус. Ушундай? Минус 5 менен 2 эмне болуп кетет? Минус 3пү? Ушундай болуп да. Бирде бөлүмгө келтиребиз. Муну канчага көтөбүз? X'ка. Минус 3x бөлүнгөн x минус 1 бөлүнгөн x чоң 0дон, а? Минус 3x минус 1 чоң 0дон. Туура? Буга чейин макулсуңар да. Макулсуңарбы? Анан үстүн 0га барабарлайбыз, астын 0га барабарлайбыз. Интервалдарды табыш үчүнчү. Минус 3x минус 1 0 болсо, 3x барабар 1 болсо, x барабар минус 1 бөлүнгөн 3, а? А бул жерден эмне чыгат? X барабар 0 чыгат. Демек, интервалга алып, эмне экен? Минус 1 бөлүнгөн 3 экен, дагы 0 экен. Канча интервал бар бул жерде? 1, 2, 3 интервал бар.
Эми муну эмне кылабыз? Допустим, орекчер 0га барабар болсун да, 0га барабар же чоң болсун. Эми карайсыз. Минус 1ден кичинекей любой санды коелукпу, минус миллиардты коелукпу? Минус миллиардка минус 3'tü көтсөк плюспу? Плюстөн минус 1'ди кемсең плюс, Морек минус 3'төн 1ден кичинекей болгон жактагы любой санды коюп атпайсызбы? Морекке коюп атабыз да. Мога. Минус 3'tü минус миллиардка көтсөк плюс чыгат да. Минус миллиардты коюп атпайсызбы? Минус миллиардтан 1'ди кемсек плюс чыгат. А бул жер минус миллиардпы асты? Плюсту минуска бөлсөк минус экен, Демек морекчер минус экен. Ама морекчер плюс чыгыш керек, бул жер минус чыгыш керек, Бирок бул не всегда так да. Плюс минус болуп кете бербейт да. Минус да болуп калышы мүмкүн. Түшүндүңөрбү? Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Бирок редко. Эми бизге эмне керек? 0га чоң же барабар керек, X тиешелүү минус 1ден 4 бурчтук барабардык, Туурабы? Бул жакчы. 0'дуку 4 бурчтукпу? Жок. Анткени не бөлүмүндө X бар да. X эч качан бөлүмүндө боло албайт. 0 эч качан 0 бөлүмүндө боло албайт да. Анткени любой санды 0га бөлгөн болбойт. Белгисиздик чыгат да. Демек, ошон үчүн 0 кирбейт. Нол кирбей калат, просто биякта 0га барабар деп атпайбы? Бул жерде бөлүмү 0 да. Бөлүмү 0 боло албайт да. Түшүнүктүүбү? Силер минтип чыгарып алсаңар деле болмок да, мунучу. Кандай чыкты? Минус 3x минус 1 бөлүнгөн x 0 болот атпайбы? Аны силер минтип чыгара албайсыңар, бул барабарсыздыкчы. Кайчылаш көбөйтүп, типа, бул бияка өткөндө көбөйтүү кылып өтүп 0 дей албайсыңар, түшүнүңөрбү? Эгер обычный мындай эсеп берилгенде ушундай чыгармакпыз да. 0 дей турган болсо эсине алмакпыз. Муну бияка көбөйтүрмөкпүз. 0 болуп калмак да, туурабы? Барабарсызды анте албайбыз. Эмне кылат экенбиз? Метод интервалдар менен чыгарабыз. Түшүнүктүүбү? Ошентип чыгарабыз. Так. Азыр ошого эсеп чыгарып болуп. Нече болду? Давайте мы 18-чini чыгарып көрөлүчү. Эсептер бар. Мындай эсептер бар. Булар берилиши. Булар жооптору да. Так, 18 чыгарып атамбы? Мону чыгаргыла.